Кадыр түн касиеттери. Кадыр түн күндүн батышы менен башталып, таң атканча уланат. Пайгамбарыбыздын мындай деп айтканы бар: кимде ким кадыр түндөгү сыйынуусун кылган иши үчүн сыйлык алаарына ишенип жана жараткандын ыраазычылыгы үчүн гана кылса, анын мурдагы кылган күнөөлөрү кечирилет. Пайгамбарыбыз Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө көбүрөөк ибадат кылып, үй бүлөсүн сыйынууга тургузуп, пайдалуу иштерди көп жасаган. Анткени Кадыр түн Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө катылган. Кадыр түн жөнүндө Куранда Аллах Таала мындай дейт: акыйкатта биз аны Кадыр түндө түшүрдүк. Кадыр түндүн эмне экенин билесизби? Кадыр түн 1000 айдан да артыгыраак. Ал түндө Аллахтын буйругун аткаруу үчүн периштелер жана рух жер үстүнө түшөт. Ал таң атканча тынчтык, амандык тилешет. Кадыр түн улуулук менен кадырдын түнү. Бул түндө жерге ушунчалык көп сандагы периштелер түшөт. Алар көптүгүнөн жерге батпай кысылышат.